Тояштарга маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды иретке келтирүүнү ысырапкорчулуктун алдын алуу боюнча мамлекет башчы Садыр Жапаров өзүнүн буйругун чыгарды. Ысырапкорчулук деген бир эле тояшчы маркумду акыркы сапарга узатууда эле болобу? Негизи ысырапкорчулук деген эмне? Бул боюнча шаар тургундарынын оюн угуп көрсөк. Азыркы ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча аш тойлордо мал союуну тыюу салып атат. Буга көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым жакшы, туура эле кылып атат. Анткени ошол жерден көп нерселер эле мындай эме болуп атпайбы? Пайдалуу болуп атпайбы? Мисалы үчүн көз өткөн адамдын үй бүлөсүнө кайгы тартып атса, чок-чоготуп атса, анан опур-топур кылып мал союп атса, казан-казан эт кайнатып атса, ал деле туура эмес да. Чыгым көп болот. Ага мен мындай деп айтмакмын да, жанагы айтып атпайбы 3 күндөн кийин депчи, ага туура 3 күндөн кийин ошол учурда адам каза болгон учурда койгорго чейин жакын туугандардын үйүнө күрүчтү бастырып койсун, бир койду сойдуруп, тыштан келген куда сөөгүнө, тыштан келген адамдарына тамактандырса болот. Айылдагыларга туура маселе болуп калат го. Тыштан келгендерине ошентип баягы чай чемегин берип, ачка болбош үчүн тыштан 2-3 күн келгендер бар да, мисалы үчүн жолуп келгендер бар да, куда сөөгү, тайке жээни дегендей туугандары дегендей ошол үйдүн. Анан ал деле ошондой. Ал үйдөн эмес, кошуналарына, жакын туугандардын үйүнө тамак даярдап келгенде ачка болбосун деп ошол жака киргизип тамактандырып турса туура. Анан ошол үйдө кайгы тартып атса, казан эт кайнатып атса, эртеси сорпонун баарын төгүп атса, ал эмне деген эме. Туура эмес. Мен көз карашым абдан жакшы, ушу туура кетип атат да. Анан жана кийит дегени туура, ал тирүүсүнө кийгизбеген кийимди өлгөндөн кийин алып келип илип коюп бирөөнү берип салган эмне кереги бар? Көз карашым жакшы. Анын шарттары бар. Бул жерде 4 тармактан келсе болот. Дин башкармалыгынан келип талдашса болот, өкмөттөн келсе болот, жергиликтүүлөрдөн, айыл өкмөттөн, дагы кандай десем, дин башкармалыгынан айттым, аппараттан, президенттин аппаратынан айттым, дагы депутаттардан. Ошол тармактар биригип туруп эле чечип койсо болот. Эл макул буга. Мен 90% ел макул деп ойлойм да. 90% ушу Кыргызстандын эли макул бул. Бул чыгым аябай көп чыгым. Тойго болсо жана бир бодо сойсун. Анткени ушунча элди тосуп коноктош керек да. Туура. Жакшылыкка тойго ал туура эле. Азыр жаңы эле бирөө мага ушул жөнүндө видео жөнөттүр да. Анан бир кемпирдин сөзү эми иштедик, бала бакыраны чоңойттук, анан бизди кастарлап көмбөгөндө эмне кылат деп. Чын эле да бул. Негизи эми баягы илгери жыртыш таратып, көп ысырапкорчулук бар эле, анын баары өзүнөн өзү кетип атпайбы? Анын өзүнөн өзү жок болду. Анан баягы кадырмай ыйлайм дегендей бар да. Ал кадыр барктап кыргыздын илгертеден келе жаткан баягы аш бермей деген, улак чаптырып аш берген илгери болгон да бул нерсе. Анан муну жокко чыгарыш билбейм, эми таптакыр эле жакыр үй бүлө жок го. Эгерде аябай жакыр болсо эми колунан келгенин союп, куда сөөк деген бар, эл журт бар, баягы бата Куран окутулуш керек да. Кан чыгарып Куран окутулат деген бар. Анан буга менин оюм сөзсүз ушу каада салтын кылып коюш керек го. Карыган адамдар. Анан жаштар болсо бир жөн. Жаштарга азыр элдин деле сознаниясы өсүп калган жакшы эле. Жаштар Кудай анын бетин ар кылсын, жаштар өлсө бата кылып эле кетип калып атат. Анан кары кишилерге туура эле го деп ойлойм, мал союлуш керек деп ойлойм да. Эми аябай мындай 5-6 жылкы же бир 2-3 жылкы, 1-2-3 уй кылып да союп жибергендер бар. Андай эмес, эми каада салтын кылып коюш керек. Буга менин көз карашым меңине туура келип атат. Кедейи бар, байы бар, азыр жашоо деле кыйын болуп атпайбы? Союлбаганы туура. Азыр мен деле ушундай түшүнөм өзүм. Атаң тирүүсүндө мисалы бир жылкы союп атаң мынаны же деп сыйлай албайсың. Өлгөндөн кийин 2 жылкы соесуң. Муну элдин баары жеп кетет. Мен туура ойлойм, азыр ысырапчылыкка тыюу салганы мен аябай ыраазымын. Туура эмес ал. Чыгарыш керек да. Ата бабадан келаткан закон да. Куран окуйт, мал согонда соят. Аны кылбаса болбойт. Кудай ыраазы болмайт. Бизге все равно.
Понимаете как? Мал сойсын дейсиз сиз. Да, қанша артыш керек адам өлгенде. Қой соясың ба, ечки соясың ба. Тоқтам чоңырақ болса эле болду да. Азыр өзү негизи алып караганда бизде бул менталитет болуп калган да. Баягы алыстан келген конокту сыйлоо дегенчи. А бирок аны алып негизинен алып караганда үй бүлөдөгү адамдарга бир аз оор келип атат да. Мисалы үчүн тойго барсаң деле 3-4 кара мал соймой, бир жактан бул жактан өлүк чыгып атса, бул жактан мал союп бет тартмай да. Негизи го бул мыйзамдын чыгышына бул нерсеге мен туура эле карайм, колдойм да. Анан баягында алыстан келип аткан болсо, бир аз сыйлап койсо болот эми. Алар жатып кетет да. А негизи биздин экономикабыз эле азыр мындай болуп атпайбы? Бир аз кыйналып турабыз да, действительно. Биз башка өлкөлөрдөн көз карандыбыз. Жогоруда айтылган жөнөкөй тургундардын ой пикири макул. Ысырап кошулту той ашка жана маркумду акыркы сапарга узатууда чектөөдөр менен эле токтоп калса мейли. Ал эми мамлекеттик салыкка чогулган акчасын ысырап кылгандарды кантип токтотсок болот? Мисалга ала турган болсок, мамлекеттик бир мекемеге эң жөнөкөй ручканы алыш керек болсо, тендер жарыя кылынат. Кайсыл фирма сунуштаган ручка арзан болсо, ошол фирманы утту деп табышат. Ал ручканын сапаты эч кандай деле маанилүү эмес. Болгону баасы арзан. Ал эми сапаты жакшы. Көпкө жете турган ручканы кымбат деп алгандан качабыз дагы, сапаты жок. Бат түгөнө турган ручканы арзанына кызып сатып алышат. Мына ушул жерде ойлонуш керек. Сапаттуу. Көпкө колдоно турган ручканы бир жолу сатып алганыбыз жакшыбы? Же сапатсыз, бат түгөнгөн ручканы кайра сатып алып, эки эсе акча коротконубуз жакшыбы? Мына эми карап көрүңүздөр. Бир сапаттуу эле ручканы 10 сомго алсак болмок. Арзан 7 сомдук ручканы 14 сомго 2 жол албайт. Арзан ручканын айынан эле мамлекеттин чөнтөгүнө канча зыян келип жатат. Бул да болсо ысырап кошулуп калат да. Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер тендер менен алган ручкалары жазбай калып, өзүнүн акчасына ручка сатып алганын айтып жүрүшкөнүн угуп калабыз. Ал эми акча көп сарпталган жолдун оңолушу боюнча айтпай эле коелу. Бир аз гана бир көрүнүшүн көргөзүп коелу. Сапатына карабай, сапатсыз кылышып элдин салыкка чогулган акчаларды сапырып жатышат. Бул ысырап кошулук эмес эмне. Андан калса акча жегендин дагы бир оңой жолун таап алышкан. Жолдогу жыртык тешиктерди жамайбыз деп, жыл сайын мамлекеттик казадан акча бөлүнөт. Бирок жамалган тешиктер бир айга жетпей кайра бузулат. Анан кайра акча бөлүшөт. Мына ушинтип жыл сайын акча жеп ысырап кылып турушат. Ар кандай болбогон мамлекеттик иш-чара деп эле эмне деген акчалар кумга сиңип кетип жатат. Буга окшогон мисалдарды келтире берсек толтура. Ар бирибиздин башыбызда бир өлүм дегендей, илгертен каада салт болуп келген той аш. Маркумду узатууга бир тоок болсо да союп акыркы дүйнөгө узатып койсок, эмнеси жаман? Же жеке жарандардын мал союп конок күтүп, маркумду узатууда мамлекетке зыян тиймек беле? Андан көрө жогоруда айтылгандай тендер жол эле эмес, башка жолдор менен деле ысырап кылып жаткандарды тыйып койгулачы. Ошондо мамлекеттин чөнтөгүнө жеңилирээк болот эле.